Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala çeksiz maqtoolur bolsun. Jana Qırgı Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum hurmatly musulman bertuganlar. Qazi Abu Bakr ibn Abdülbaqi aytat. Men Mekke'ge жақын жерде turar elim. Bir gün öte aç kaldım. Qara qursaqты toygozu üçün köçöge çıkıp, jegenge hiç nerse taba albadım. Bir uwakta jibekten tigilgen bir qalta taap aldım. İçini açsam, alaqanday жалтыраган marjan бар eкен. Ömrümde андай marjan көргөн emesmin. Qaltаны үйгө таштап, кайра көчөгө чыктым. Карасам bir adam, kim jibekten tigilgen qalta taap aldı. İçinde marjanı бар эле. Кайтарып берген адамга 500 дан алтын берим, деп кыйкырып жаткан экен. Мен дароо алдына бардым да, менен жүрүңүз, деп аны үйүмө ээрчитип бардым. Теги киши калтанын түсүн, тигилген жиптерин, белгилерин жана ичинде канчалык чоң маржан бар экенин туура айтып берди. Анан калтаны теги кишинин колуна карматтым. Ал мага 500 дан алтын узатты. Мен аны алуудан баш тарттым. Ал муну алышымды жана бул мен үчүн адал экенин айтты. Бирок мен албадым. Ал киши өз ыраазылыгын билдирип, рахматын айтып узап кетти. Ошентип bir күнү Меккеден алыска чыгуу үчүн кемеге чыктым. Сапар оор болду. Көздөгөн дарекке жетпей, деңиз толкуп, кеме оодарылып кетти. Адамдар да, буюмтайындар да, алтын күмүштөр да чөгүп кетти. Мен кеменин сынган bir жыгачын кармап, жан сактадым. Кай жака кетип жатканымды билбедим. Bir убакта bir аралга келип калдым. Ал жердегилерди тааныбадым. Бирок мусулмандар экен. Мечитке бардым. Намазымды окуп болуп, Куран окуй баштадым. Менин кыраатымды уккан жергиликтүү калк менден Куран үйрөтүүмдү суранышты. Акысына аз-маз тыйын тыпырта беришти. Алардын жашы карысына Куран үйрөттүм. Кийин алар менден жазышты да билесизби деп сурашты. Мен ооба деп жооп бердим. Алар бизге да жазууну үйрөтүңүзчү деп суранышты. Аларга жазууну, Куран окууну үйрөтүү менен кыйла тирилигиме жете турган мал-мүлк жыйнап алдым. Кийин алар мага bir сунуш айтышты. Арабызда жетим кыз бар. Ата-энеси жакында өтүп кетти. Колунда бар айылдын алдыңкылары эле. Карасак сиз бизге керек адам экенсиз. Өзүбүзгө алып калалы деп, сизди ал кыз менен никелеп коюуну көздөп турабыз дешти. Мен ал сунуштан баш тарттым. Алар аябай суранышты. Макул болбодум. Анан мага мындай дешти. Чындыгында бул кыздын атасы Такыба мусулмандардын бири эле. Кудай буйрса кызымды Такыба меккелик мусулман адамга берем дечү. Бирок өмүрү кыска экен, тилегине жете албай кете берди. Эми биз айылдаштары анын тилегин орундаталы дегенбиз. Анын үстүнө сиз меккеликсиз, такыбалыгыңыз да өрнөк аларлык деп көп нерселерди айтып, акыры мени көндүрүштү. Нике той күнү үйүмө ал кызды алып келишти. Мен мойнундагы баягы тааныш маржанга көзүм түштү. Анымды байкап турган адамдар эмне болгонун сурашты. Мен айттым, бул маржанды bir убакта мен таап алган маржанга окшоттум окшойт деп окуяны айтып бердим. Алар Аллаху акбар деп кыйкырып жиберишти. Алланын кереметин караңыз. Бул сиз таап алган маржандын дал өзү да. Мунун ээси бизге келгенде ар дайым интип айтып жүрчү. Мен меккелик маржанымды кайтарып берген кишиден да такыбараак кишини көрбөдүм. Кызымды ошол такыбаак кишиге узатам буйруса, дечү эле. Алла кадыр зат. Маржандын ээсинин дубасын ошондой эле кабыл кылган экен, дешти. Ошондо мен Аллага шүгүрлөр айттым. Жана мага берген белегинен ыраазы болдум. Жана ал кыздан 2 бала алуу болдум. Маржанды 100 000 дан алтынга саттым. Азыр силер көрүп турган мал-мүлк ошондон калган, деди. Окуядан алына турган биринчи пайдасы, эгер жолдон кымбат баалуу нерсе таап алсаңыз, эгер сиздики эмес болсо, аны албаңыз. Ошол жерде турсун. Ээси жоготкон жерин жакшы билет. Издеп кайра келет. Ал сиз үчүн адал эмес. Качан алып кетсе болот. Ал чирип кете турган тамак аш, же шамалга учуп кете турган жеңил кийим, же жааган жамгырдан эзилип кете турган кымбат баалуу документ, же дат басып кете турган аппараттар жана арзыбаган тыйындар болсо, үйүңүзгө алып барып койсоңуз болот. Анан аны таап алганыңызды айтып элге жарыя кыласыз. Ушул жерде эске ала турган нерсе, азыр адамдар акча, документ жана башка баалуу нерселер таап алса, белгилеринин баарын, канча акчасы бар экенинен бери айтып коюшат. Албетте ал туура эмес. Жөнү гана ушундай жерден акча таап алдым. Жоготкондор чалгыла деп телефон номерин калтыруу керек.
Чалгандардан канча суммада акча жоготтуңуз? Мисалы 100 сомдуктан же 1000 сомдуктан канча эле, ичинде дагы эмнелер бар эле деп суроо керек. Белгилерин туура айткан адамга гана тапкан нерсеңизди кайтарып бересиз. Паспорт таап алсаңыз, сүрөтүн толук тартып интернетке жарыяласаңыз боло берет. Ал эми таап алган нерсеңизди ээси издеп келбеген болсо, анда ошол кишинин атынан садака кылып жибересиз. Же өзүңүз ошол нерсеге муктаж болсоңуз, анда өзүңүзгө иштетип коесуз. Бирок ошону да издеп келип кайтарып бер десе, аны садака кылып жиберген элем дейсиз. Ага көнбөй таап бер десе, өзүңүздүн жаныңыздан кайтарып бересиз. Паспорт же документ таап алган болсоңуз, аны роодуга өткөзүп бересиз. Экинчи пайдасы, Куран окутуп акыңызга тыйын алсаңыз болот. Эгер көңүлдөн чыгарып берип жатса, бирок Куран окутам, ставка мынча деп баа коюп алган албетте болбойт. Кээ бирлер чаян чаккан бир кишиге дем салып, баланча кой алган хадисти далил кылып баа койсо болот дешет. Ал сахабалардын абалы биринчиден баары ачка эле, жана көпчүлүк эле, жана дагы көздөгөн дарегине жетүү үчүн кыйла жол бар эле. Ошол кыйынчылыктан чыгуу үчүн дем салганына бир нече кой сурашкан. Эми биздикилер да өздөрүн ошондой кыйын абалда деп ойлошобу, же чындап эле ачка калганбы түшүнбөйсүн. Ошондуктан Куранды ыклас менен окуткан адамдан үйлөнгөн жакшы. Таасири да тиет. Үчүнчү пайдасы, үйлөнүп жатканда биринчи кыздын ата-энесине кароо керек. Мусулманбы, такыбабы, же фасыкпы? Анан кыздын такыбалыгына каралат. Намазы, жоолугу барбы? Уяттуубу? Эптеп эле үйлөнсөм болду деп көрүнгөнгө көчүгүн көрсөтүп жүргөн бирөөгө үйлөнө бербестен, бул маселеде шашпоо керек. Себеби жакпаса, кетирип башкасын ала бергидей жашоо сага базар эмес. Жоопкерчилик деген болуш керек. Кээ бир таксырларыбыз күйөөгө тийсем намаз окуп, жоолук салынам деген ойсеке кыздарга үйлөнүп алып, азыркы күнгө чейин намазга чакыра албай, же жоолук салдыра албай, же өзү да намазга бекем боло албай, кыйналып басып жүрүшөт. Ойлонуп көрсөң тууганым, ушул күнгө чейин намаз окуп жоолук салынбаган кыз сага тийгенде эле намаз окуп жоолук салынып калабы? Эмне сен сыйкырчысыңбы? Кээ бирлер ойлойт окшойт, эптеп үйлөнүп алсам эле эртең менен турганда жашоо бөлөкчө болуп калат деп. Туура, кээ бир кыздарыбыз жоолук салынайын десе, үйдөгүлөрү каршы. Алар күйөөгө тийсем эле оронуп алам дешет. Аларды алып бактылуу жашап жаткандар да бар. Бирок алар өтө азчылыкты түзөт. Ошондо да аларды карап алуу керек. Кээ бир балдар өздөрү намаз окубайт, бирок намаз окуган кыздарды издеп жүрө берет. Сен таксырым эң жакшысы өзүңө окшогонго эле үйлөнө бер. Өзүң да фасык болгону аз келгенсип, муну да фасык кылайын деп турасыңбы? Таап алган сөзү, эми катыным мени оңдой ийсе жаман эмес да, мен да намаз окуп калармын дешет. Аял киши табиятынан ээрчитүүчү эмес, ээрчүүчү болуп жаратылган. Аял киши дайыма күйөөсүн ээрчит. А сен таза фасык болсоң, аялга да бул нерсе жугат. Ошондуктан ар ким теңине үйлөнсүн. Намазган намазганга, окубаганы окубаганга. Бул сөз аялдарга да тиешелүү. Эр экен деп эле тие бербегиле. Эр түгөнүп калбайт. Насип кылган үйүңөн келип алып кетет. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.